Ынтымакта кабарлардын түшкө чыгарылышы, аны менен мен Адина Досумбетова таныштырам, саламатсыздарбы. Көчмөндөр оюнунда Кыргызстан жалпы медалдык эсепте 1-чи орунду алды. Кече 14-сентябрда Ысык көлдө бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюну жыйынтыкталды. Спорттун 10 түрү боюнча өткөн мелдештерде Кыргызстан 55 медаль менен жалпы эсепте алдыга чыкты. Биздин спортчулардын катчыгында 16 алтын, 20 күмүш жана 19 коло медаль чогулду. Экинчи орунду 28 медаль менен Казакстан, 3-чү орунду Түркмөнстан, 4-чүнү Тажикстан багындырды. Бүткүл дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун жабылышы атамекендик жана чет өлкөлүк аткаруучулардын гала концерти менен коштолду. 5 күн уланган иш-чараны Кыргызстандын жана чет өлкөнүн 250ден ашык журналисттери чагылдырып турду. Паспорт менен Өзбекстанга кирүүгө тыюу салынды. Өзбекстан кыргыз жарандарына 1994-жылдагы эски үлгүдөгү паспорт менен өз аймагына кирүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Тышкы иштер министрлигинен билдиришти. Маалыматка ылайык, чектөө 1-октябрдан баштап күчүнө кирет. Түштүк альтернативдүү жолдун курулушуна Кытай кошумча насыя бөлөт. Бул тууралуу президент Алмазбек Атамбаев менен Кытайдын төрагасы Си Цзиньпин менен жолугушууда белгилүү болду. Кытай өкмөтү Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган альтернативдүү жолдун курулушунун экинчи фазасына $300 миллион жакын жеңилдетилген насыя бөлөт. Бишкек Ош жолуна катарлаш түштүк менен түндүктү байланыштыруучу жаңы жол куруу демилгесин өлкө башчы көтөргөн. Апрель айында жолдун курулушу расмий башталган. Бишкек Ош жолуна катарлаш түштүк менен түндүктү байланыштыруучу жаңы жол куруу демилгесин өлкө башчы көтөргөн. Апрель айында жолдун курулушу расмий башталган. 460 чакырымдан ашык жолдун курулушуна болжол менен $700 миллион сарпталат. Буга чейин жолдун биринчи фазасын бүтүрүүгө Кытайдын экспорт-импорт банкынан $400 миллион насыя алынган. Быйыл өлкө боюнча кургакчылык өкүм сүргөнүн адистер белгилешүүдө. Айрым аймактарда кургакчылыктан тоют камдалуучу талаларга суу жетпей, чөп күйүп кеткен. Мындан улам малчылар башка аймактардан чөп издөөгө аргасыз болууда. Алардын катарын Жалал Абад облусу толуктоду. Анткени тоют маселеси облус аймагында тартыш болсо, айрым аймактарында чөп тартыш эмес. Бул маалыматты учурда малчылар белгилешүүдө. Бардыр болууда. Заготовкалар бүткөн элдердики, азыр базардагы чөптөр арзандап калды. Сузак районуна караштуу Орто айылынын тургуну Искендер Арзыкулов көп жылдардан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келет. Анын жалпысынан 15 кою, 10го жакын бодо малы жана 10 жылкысы бар. Арзыкулов мал жайытын жыл сайын жайытка чыгарарын, учурда жайытта жүргөнүн, ал жакта тоют чөптөр жетиштүү экенин белгилейт. Мал бир аз жылкырык суук болду, ошого чөп бир аз азыраак болгон. Бирок негизи бизде айылда тоодо алма деген көп болду, жакшы болду. Малдар ошону жеп атат. Жылдагыдай эле ороду малдардын семиздиги жүргөнүндө эле. Эми былтыркыдан айырмасы жок да, былтыр алма азыраак болгон, чөп көбүрөөк эле. Быйыл чөп сал азыраак болду, алма көп. Быйыл өлкө боюнча кургакчылык өкүм сүргөнүн адистер белгилешүүдө. Ушул тапта Талас облусунда тоют маселеси кыйындап, таластыктар чүйгө барып чөптүн бир таңгагын 250 сомдон ташып келип жатат. Айрым аймактарда кургакчылыктан тоют камдалуучу талаларга суу жетпей, чөп күйүп кеткен. Мындан улам малчылар башка аймактардан чөп издөөгө аргасыз болууда. Казармандан, Алайдан, Советтен, Аксыдан келип атышты. Чөп алып кеткен. Ошол жакта чөп жоктугунан келишти да. Эми берден алып кеткенден бери алар бул жакка келишпей калды, келгенден бери бул азыр төмөндөп калган. Эми азырынча жакшы эле го, 160 сом, 150 сом болот. Мунун көтөрүлгөн бир кесепети да жанагы салерка кымбаттап кеткен. Баа көтөрүлөт ошондой болсо. Престейт, ордурат. Мунда азабы көп да. Эми азыркы учурда билбейм, кышта быйыл жакшы эле чыкса керек, себеби кышта эми Кудай билет аны кандай болуп кетет. Ал эми Жалал Абад облусунун айрым жерлеринде дагы тоют маселеси көйгөй жаратып, калабыздагы чөп сатылуучу жерден ар бир таңгак чөптү 190 сомдон сатып алып ташып кетүүгө аргасыз болушкан. Ошого карабастан айрым дыйкандардын айтымында тоют чөп жетиштүү болгон жана бир таңгак чөп учурда 160 сомдон сатылууда. Уже мурун Аксы менен Алабука, Казарман ошолор көтөрүп койгон да бааны негизи. Ошолор көтөргөндө дыйкандар да көтөрүп алып кымбат сатып алышты. Азыр эми уже аларман жок. Баары камдап бүтүштү. Азыр мындай айтканда тоют кеңирлүү. Эскерте кетсек, өткөн жылдары чөптүн бир таңгагы 600 сомго чейин көтөрүлүп, малдар ачкачылыкка дуушар болушкан эле. Эми бул жылы дагы кыш оор боло турган болсо, тоют чөптөрү жетишпей, көйгөй жаралышы мүмкүн деп элдер кооптонушууда. Талгат Бакиев, Темирбек Жакыпов, Ынтымак, Жалал Абад облусу.
октябрдан тарта пенсиянын камсыздоо бөлүгү 250 сомго көтөрүлүшү мүмкүн. Бул боюнча өкмөттүн сунушун социалдык фонд коомдук талкууга алып чыкты. Долбоор боюнча пенсиясы 4400 сомго жетпегендердин пенсиясы 4400 сомго жеткирилет. Мындан сырткары камсыздоо бөлүгүнө 300 сом кошулат. Ал эми пенсиясы 4400 сомдон ашыктардын пенсиясынын камсыздоо бөлүгүнө 300 сом кошулат. Биринчи топтогу майыптардын пенсиясы болсо 300 сомдон 2500 сомго жогорулайт. Ошентип өлкөдө пенсиянын орточо көлөмү 4600 сомду түзөрү болжолдонууда. Бул максатка кошумча 450 миллион сом керек болот. Ош шаарындагы айрым бала бакчаларда төлөмдөрдөн сырткары ата-энелер кеңсе буюмдарын, китеп жана кир жуучу каражаттарын алып келүүгө милдеттендирилип жатат. Таратылган тизмеде 20га жакын каражат жазылып, анын орточо баасы 1500 сомдон ашат. Учурда бул маселе социалдык тармакта жана коомчулукта кызуу талкууга алынып, ата-энелердин нааразычылыгын жаратууда. Бирок бала бакча жетекчилиги жана Ош шаардык билим берүү башкармалыгы мындай фактыларды четке кагып, бардык чогултулуучу каражаттар жана сатып алынуучу нерселер ата-энелердин макулдугу менен болоорун айтат. Ош шаарындагы айрым балдар бакчасынын жетекчилиги ата-энелерге кеңсе буюмдарын, кир жуучу каражаттарды алып келүүсүн талап кылган тизме таратты. Бул маалымат боюнча кээ бир ата-энелер социалдык түйүндөрдө бөлүшүп жатат. Орто эсеп менен суралган буюмдарды сатып алууга 1,5 миң сом сарпталат. Биз төмөндө бир ата-эненин Facebook тармагына чыгарган билдирүүсүн өзгөртүүсүз келтиребиз. Төмөндө бала бакчадан ата-энелерге берилген тизме ким кандай ойлойт? Негизи бул керектөөлөрдү балдар үчүн ким каржылаш керек? Мамлекетпи же бизби? 2 дана жазуу дептери, 2 дана түстүү карандаш, Россияныкы, 2 дана акварель боёго, бул дагы Россияныкы, альбом 10 дана, түстүү кагаз 5 дана, катуу түстүү кагаз 2 дана, тетрадь 4 дана, боёочу китеп 3 дана, дагы 3 дана ручка, карандаш 3 дана, таякча 1 дана, кайчы 1 дана, 2 дана желим, кир жууч самындан 10 дана, Россиянын порошогу 2 пачка, даарат кагазы болсо 1 блок, дагы 1 блок кагаз салфеткасы, 1 дана оюнчук, 3 метр чаң арчыгыч кездеме, 1 дана кир жуучу каражаттар. Мисалы, тизмеде бөбөктөр үчүн колдонуу кооптуу болгон кайчы бар. Эгер ар бир тайпада 50дөн бала болсо, бир бакчада 250 бөбөк бар. Анда 250 кайчыны бакча жетекчилери эмне кылат деген суроо туулат. Мындай маалымат уккандардын социалдык тармактардагы пикирлери түрдүүчө болуп жатат. Мамлекеттин абалын билебиз. Балаңыз үчүн алып бергениңиз бир чети милдет, анан сыймык. Ал эми 60-70 баланы караган тарбиячынын эмгегин баалап, рахмат айтыш керек. 500 сомго бир тууганыңыз да карап бербейт. Бир группада 50дөн ашык бала болсо, ошончо нерсени кайда алып барышат? Балага тийиштүүсүнөн сырткарысын. Бул жерде көп эле нерсеси керек. Акварелди билбейм, балки методикасы башкадыр. Бирок канчадан бери сатып эле берип атабыз. Эгерде кайра отчет алып турса, көрсөт деп талап кылса, көп деле алдабай калышат экен. Биз өзүбүз сурабайбыз да. Бирок мындай талапты номер 1 Жибек балдар бакчасынын жетекчиси четке кагат. Анткени ар бир муктаждыкты ата-энелердин чогулушунда чечээрин айтышат. Эгер алар каршы болбосо, анда алардын колдоосу менен ишке ашырылат. Тизме уже в основном канцелярскийге эле берилет ошол. Андай бизде мындай чоң тизме жок бизде. Вообще неме кылбайт, алып келбейт, канцелярский да алып келбейт, мага арызданып киришет. Биз аны ура албайбыз, башка кыла албайбыз. Берки бала, сени алып келгениңен сага берип кое беребиз, ошентип төлөй беребиз. Айрым ата-энелер мындай тизменин ичиндеги каражаттардын баарын алып бергенге эч каршылыгы жок. Башка өлкөлөрдө балдар үчүн ыңгайлуу шарт түзүп берүүнү биринчи орунга коюшаарын айтышат. Керексиз эле нерсе жазылган болсо, алып бербеш керек. Эгерде керектүү нерсе жазылган болсо, мисалы, үйүңдө деле балаңды карасаң, самын иштетесиң, самын жазылган болсо алып бериш керек. Порошок, самын, же болбосо салфетка, туалетная бумага, даарат кагаздары. 2008 жылы шаардык мэриянын чыгарган токтомуна ылайык балдар бакчасына ар айда бир бала үчүн 500 сомдон ата-энелер тарабынан жыйналат. Ал балдардын тамак ашына гана сарпталат. Мындан сырткары мамлекет тарабынан жылуулук, коммуналдык төлөмдөргө каражат бөлүнөт. Ал эми андан сырткаркы кандайдыр бир муктаждыктар болгон болсо, аны ата-энелер өздөрү чечет. Балдар бакчасында мажбурлап тыйын топтоо маселеси жок. Болбошу керек.
Ай сайын берилүүчү 500 сом бир айда, тактап айтканда 21 күнгө эсептелгенде ар бир күнгө 23 сомдон туура келет. Ал бакчадагы балдар үчүн өтө аз. Алар бир күндө 3 жолу тамак жеген болсо, 23 сомду 3кө бөлгөндө болгону 7 сомдон гана туура келет. Ошондуктан балдар үчүн кам көрүү максатында ата-энелер да өз салымдарын кошуу керектигин Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Куштарбек Кемсанов кошумчалайт. Мисалы үчүн бир группада 30 ата-эне болгон болсо, 30 ата-эне чогулуп туруп биздин 30 балабызга бир айда эмнелер керек? Мисалы да, ал балким 30 атага бир күндө бир самын керек болушу мүмкүн. Бирок аны балдар бакчасынын өзүнүн коротконунан сырткаркы жардамдарды берүүнү каалашкан болсо, анда бардыгы биргеликте чечсин. Кимдир бирөөсү эмес. Баласынын тагдырына күйүп, ар бир ата-эне сөз түрдө бала бакча менен келип таанышып, баласынын кандай тарбиялап аткандыгын, кандай тамак жеп аткандыгын кызыктар болууга тийиш. Шаардагы бакча жетекчилеринин мындай сунушун учурда ата-энелердин кээ бирлери колдосо, дагы башкасы такыр каршы чыгууда. Бул талаштуу маселе эгер ата-энелер тарабынан колдоо табылса гана чечилиши мүмкүн. Мырзайым Жаныбек кызы, Альбина Жолоева, Заир Абдукеримов, Ынтымак. Ошто шайлоо мыйзамдарына өзгөртүү киргизүү боюнча коомдук талкуу өтүп жатат. Бүгүн түштүк калаада Кыргыз Республикасынын президентин жана Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттарын шайлоо жөнүндө мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү боюнча коомдук талкуу өтүп жатат. Ага парламентарийлер Өмүрбек Текебаев, Абдыжапар Бекматов, жергиликтүү бийликтин жана жарандык коомдун өкүлдөрү, шаардык кеңештин депутаттары катышууда. Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык республикалык жана аймактык болуп эки бөлүктөн турган Сунушталып жаткан мыйзам долбооруна ылайык республикалык жана аймактык болуп эки бөлүктөн турган саясий партиялардын талапкерлеринин бирдиктүү тизмесин түзүүдө жаңы тартипти аныктоо киргизилет. Мындан сырткары саясий партиялардын шайлоо фонддорунун өлчөмүн көбөйтүү, преференттик добуш берүүнү орнотууга, башкача айтканда шайлоочулар өздөрүнүн добуштарын саясий партиянын тизмесиндеги конкреттүү талапкерге берүү каралган. Долбоордо шайлоочуларды идентификациялоо, добуштарды саноо жана шайлоонун жыйынтыктарын чыгаруу үчүн жаңа автоматташтырылган технологияларды шайлоо практикасына киргизүү да эске алынган. Шайлоо мыйзамдары боюнча сунушталып жаткан долбоорун Ош шаарындагы жарандык коом кандай кабыл алды? Маселеде жергиликтүү кеңеш депутаттары кандай сунуштарын берди? Бул тууралуу кенен материалды кабарларыбыздын кечки чыгарылышынан көрө аласыздар. Сиздер жаңы сааттарга алынган кабарлар менен тааныштыңыздар. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча саламатта калыңыздар.